Саламатсызбы, Сагын мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сизди чакырганыбыздын себеби менимче сизге деле маалым болуш керек. Бүгүнкү ортодо талаш болуп жаткан, пикир келишпей аткан СДПК партиясы. СДПК партиясы бир кезде ошол ал жеке менчик эмес, аны деген биз партиялаштар баарыбыз ортодон түзгөнбүз, көтөргөнбүз деген сыяктуу кылып өзүңүзчө бир жеке съездерди өткөрүп жүрдүңүз эле. Ага карабастан бүгүн ал далалаттарыңыз кичине салкындап кетти дагы. Сизге караганда экс-президент Алмаз Шаршеновичтин балдары партияны өндүрүп өстүрөөрүн жана шайлоого барары жөнүндө көп маалымат берип жатышат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Биринчиден сизге рахмат. Ушул биз кылып аткан иштер жөнүндө эмне болуп атат деп ушул маалымат алайын деп чакырып койгонуңузга сизге рахмат. Анан мен сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Да, бүгүнкү күндө коомдо мындай терс пикирлер айтылып жатат. Ар кандай менин дарегиме мындай бийлик муну бул бийликтин программасы болчу, бийлик муну таштап кетти же андай грубо айтканда, орусча айтканда кидать этип кетти деген мындай терс сөздөр менен айтылып аткан. Бул, конечно, бул маалыматтын жоктугунан деп мен эсептейм да. Себеби мынакей 11 айга кетти го деп ойлойм. 10 ай болду. 3 апрель 2019 жылы СДПКнын 18 съезди өткөн. 18 съезди тазалануу, жаңылануу урамы менен өткөн съезд өткөн. Ошол съезд мени Алмазбек Шаршеновичтин ордуна төрага кылып шайлаган. Ошо шайлоону бүгүн айтып атпаймынбы, 10 айдан өтүп кетти. Сот аркылуу же Алмаз Шаршенович, же Асель Кодуранова, же ошол эле Ирина Карамушкина, же эле ошол эле Атамбаевдин балдары мени бизди сотко берип, сот аркылуу уталган жок. Сотко берген да жок. Бул бир. Экинчи, Минюстан каттоодон мен өткөн болчумун. Атамбаевдин ордуна мен жазылган. СДПК партиясынын төрагасы Абдрахманов Сагынбек деп жазылып турат. Ошону сот аркылуу эч ким бүгүнкү күнгө чейин эч ким не оспорил. Ошол эле Ирина Карамушкина, ошол эле бапылдап айтып жүргөн берки жанакы жаш балдар жүрөт го, мен тааныбайт экенмин, ошолор эле мынакей эч кимиси сот аркылуу муну чечип алган жок. Алган жок, болгон да жок. Негизи ушул партияны түзүп жатканда анын уставында жазылуу, ошол партияны кийин, мисалы үчүн сиз ал партияны түзсөңүз, кайсы урушуп кеткен күнү келип Алмаз Шаршенович, же болбосо Алмаз Шаршенович ал партияны түзгөн болсо, кайсы урушуп кеткен күнү бирөө келип ушинтип тартып алып Минюсттан каттатып кое берсе боло береби, же болбосо анда өздөрүнчө бир уставый чеги болобу? Негизи коомчулук билгени бул партияны Алмаз Шаршенович түзгөн деп айтылып келет, себеби башынан эле ошол киши жетектеп келип калды да. Ал эми былтыр болсо сиз өзүңүз ачык айтып чыкканда, бул жерде сиздин дагы салымыңыз, же болбосо башка партиялаштардын салымдары чоң экени белгилүү болду. Негизи Минюста кандай бул деген, мен мисалы үчүн бүгүн партия ачсам, эртең бирөө мага катталса, ал келип менин партиямды тартып алса боло береби? Жок, бул жерде баары тең мыйзам чегинде көрүнүш. Конечно, эми биздин бул эгемендүүлүктөн баштап шарттарын бузуп койсо өткөрүп алса болобу? Жок. Бул жерде мындай эмес. Бул жерде устав, баары тең устав негизинде болуш керек да. Бүт уставда жазылган да. Анан биздин коомго сиңип калганда, бул СДПК партиясы бул Атамбаевдики, как будто Атамбаев жеке менчик деп баары ойлоп калышкан да. Даже мынакей Жанар Акаев айтып атпайбы? Мен үйүмөн чыксам дейт, менин машинемде Абдрахманов тартып алабы, рейдерлик деп. Даже ушундай жаш, мындай келечеги бар деген Жанар Акаевдин мындай жаңылтып айтып атканы туура эмес болот да. Себеби партия деген бул бир кишиники эмес. Бул деген уюм. Бир нече кишилер уюм түзгөн. Мына ошол. Бирок 92 жыл партия түзүлгөндө, 93 жыл партия түзүлгөндө бул эң эле биринчи демилгени Абдыган Эркебаев көтөрүп чыгып, анан ошондо Ибраимов биринчи координатор болгон. Бул предыстория да мынакей. Анан ошондон баштап кийин Атамбаев координатор болуп, анан баары ошо менен Атамбаев кете берген да. Бул жерде Атамбаевдин салымы эң чоң, көп. Бирок негиздөөчүлөрдүн бири катары болгон да. Бирок кийин баары тең четтеп кеткенин, Атамбаев бош болуп, бизнесте жүрүп, ошо партияны мындай жетектеп, финансировать этип келгенде, анан коомго ошо сиңип калганда, как будто бул Атамбаевдин частный собственности деп. Бирок кийин биз Атамбаев менен 20 жылдан ашык жүрдүк да. Анан ошондон кийин биз социал-демократиянын идеясына, принцибине ишенип жүрдүк да. Мисалы, теңчилик, ылдый жактан жогору көздөй шайлануу, же жогору жактан ылдый көздөй
төмөнүгүсү отчет бер деген мына ошону Атамбаев эң негизги принциптерди бузду да. Анан ошондуктан биз партиянын ичиндегилер каршы чыктык да, Атамбаевгачы каршы чыгып айта баштадык да. Мындан келди ал киши шарттарды бузду, Шарттарды бузду да. Бузган үчүн анан жөнөкөй кабар, особенно мисалы мен Тоокен тармагында иштеген мындай адис жетекчи катары мен баягы СДПКнын программасынан көрүп аттык да. Анан ошонун баарын Атамбаев аткарбай, өзү как будто жеке менчилик кылып ошону көрсөтүп келатты да. Анан ошондо биз чыгып жерлерде бүт Кыргызстандын бул бурчунда биз партиялык конференция өткөрдүк. Ошол эле Москва районунда, ошол эле Баткенде, Ошто, Кочкордо, Алан бүтүндө Сокулукта партиялык конференция өткөрүп атканда биз Атамбаевди чакырдык да. Алмаш Ашенович, мына бул сиздин партияңыз. Сиз 25 жылдан ашык жетектеген партия, мына бул сиздики. Сиз келип партияларыңызды угуп коюңуз десек, Атамбаев бир конференцияга келип катышпай койбоду. Анан съездге да катышпай койду. Анан съездге катышпагандыктан кийин анан партиялыктар мени төрага кылып шайлап алышты. Мына бул мыйзам чегинде көрүнүш, бул устав чегиндеги көрүнүш. Анан ким азыр кандай түшүнөт, ал өздөрүнүн эрки. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы коомчулук көмөсүн айтып жаткан сизде партиянын кечиресиз өкмөт башчысынын бийликтин заказоочу, бул ошонун негизинде деген партияны тартып алам деген ой менен ушул иштерге барган. Бүгүнкү күндө эч ким каржылабай калып, Сагынбек Абдрахманов бүгүн орусча айтканда за бортом деп коет. Кинули. Сиз муну эмне менен далилдеп бересиз? Эгерде сиз деген жаңы бийлик тараптан түзүлүп жаткан партия менен шайлоого барбасаңыз, ал жердин тизмесинде болбосоңуз, алардын арты менен мандат албасаңыз, сиз менимче ошону далилдейсиз да, сиз аларга караштуу эмессиз. Өзүңүздүн ошо бүгүнкү күндө мыйзам талаасында сиз катталып атасыз, ошо СДПК партиясынын төрагасы болуп. Өзүңүздүн СДПК партияңыз менен барып өтүп кетип, анан кийин сиз деген депутат болсоңуз, мында чындыгында эле сиз деген эл үчүн күйүп, ошол партиянын тарапташтары аркылуу күйгөн болосуз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол бийлик тараптагы партия менен барып эртең мандат алсаңыз, анда кантип далилдеп бересиз? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз, сизге коомчулукту кызыктырган ушул эле нерсе болуп атат. Сизди кантип шайлоого барат деген. Мынакей маалыматтан биз мындай аксап атпайбызбы? Маалымат жок болуп, ошон үчүн мындай тар болгондуктан биз мындай башкача ойлоп атабыз да. Мына жакында эле 21 январда КСДПнын тагдыры кече, бүгүн, эртең деген партиялык республикалык конференция өттү мынакей. Себеби мына сиз коомдо көрүп атпайсыз. Эмне үчүн КСДПнын тагдыры кече, бүгүн, эртең? Көрдүңүзбү? Аты эле айтып атат. Себеби мына азыр коомдо кеңири тарап атат. Мына биздин партиядан азыр мына биримдик партиясы түзүлүп, мына бийликтин партиясы түзүлүп, ошо бийликтин партиясына тиги Марат Аманкулов СДПКнын партиясынын мүчөсүнөн, Төрөбай Зулпукаров, Айнур Алтыбаева, Аида Касымалиевалар кеттип катуу айтып атпайбы? Мына ошонун баары тең жерлерде бүгүнкү күндө катуу мындай нааразычылыкты жаратып атат. Ошол эле Токмокто, ошол эле Ош шаарында, ошол эле Каракол шаарында баягы мэрдин кабинетинде, жетиги губернатордун кабинетинде ошондо обсуждение өткөн. Бул биздин жергиликтеги партиянын мүчөлөрүнө угулгандыктан, көргөндүктөн алар келип нааразычылык билдирип, анан ошо тиги биздин партиялык конференция ачык айтылды да. Ошондо биз кыргыз элине кайрылдык. Президентке послание жаздык да. Мына ошондо айтылды да. Жогорку кеңештин депутаттары Марат Аманкулов, Төрөбай Зулпукаров, Аида Касымалиева жана башкалар мандаттарын мыйзам чегинде тапшырып партиядан чыгып кетишсин, борбордук шайлоо комитетине мандаттарын тапшырсын деген талаптарды коюп биз кайрылып атпайбыз. Мына жакында биз азыр эмеге чыгабыз, митингге чыгабыз деп биз даярдык көрүп жатабыз. Негизи ошо. Негизи бул дегени карасаңыз, жанакы Текебаевдин, сиз Текебаев сыйлайсыз, урматтайсыз. Мен да ошону сыйлайм да, как саясатчы катары. Бирок анын жазган конституциясында, анын жазган жанакы эмесин законунда чийкилик бар окшойт дейм да. Карасаңыз, 462 000 адам СДПК деп буларды шайлашты. Фракцияга келип отурушту. Анан фракцияда бийликти отуруп алышып, биз СДПКдан кеттик, чыктык деп ачык жарыялап атпайбы, тымызын жашыруун, тиги биримдикке деп биримдикти үйтүп атканы, бул аябай терс көрүнүш. Бул эми айтып атпайбы, биз ошону ачык айтып, саткынчы, чыккынчы деп атпайбызбы? Тымызын кылган бул чыккынчылыкка барабар, тымызын кылган бул саткынчылыкка барабар да. Анан үчүн алар расмий чыгып, элге жарыялап, мандатын тапшырып,
андан кийинки шайлоодо башка партия менен барыш керек болчу. Мына мисалы айтып кетейин, бизден факттар бар да. Мисалы Токмок шаарында Бакыт Жетигенов мэрияда чогулуш өткөрүп атат. СДПК партиясынан келди деп, анын чогуп баары Чүй районунун, Токмок шаарында тегерегин баарын чогултуп алышып, анан ал жерде үгүттөө ишин жүргүзүп атат. Мындай катуу тапшырма берип, биз деген биримдикпиз, биз биримдик менен барабыз, биримдик кетебиз деп ачык эле айтып атат да. Анан ошол жерден Чүйдө эми биздин кандай десем, көп жыл оппозицияда жүргөн, аттуу баштуу, мындай туруктуу партиянын мүчөлөрү бар да. Анан ал туруп айтып атат, Бакыт дейт, сен де экөөбүз бир айылданбыз, бир жерденбиз. Сен кечээ эле Арнамызда болчусуң. Анан СДПК качып келип, кулуп сатып келип. Эми сен СДПКда туруп, СДПКнын фракциясында отуруп алып, эми бияка келип алып, бул биримдикти күтүп атканың бу кандай? Уят эмеспи деп ошол жерден ызы чыгып атат. Ушундай эле көрүнүш Каракол шаарында да болуп атат. Каракол шаарында тиги Төрөбай Зулпукаровдун жардамчысы деп коесузбу, же помощники деп коесузбу, жанагы СДПКнын мурунку координатору, Көлдө координатор жүргөн Анарбек Белеков деген ошол жерде отуруп эле күпүлдөп атат. Анан ошол жерден тиги биздин партиец туруктуу айтып коеюн, туруктуу мындай чынчыл, мекенчил партиялар айтып атат, Анарбек дейт, сен деген кечээ эле СДПК партиясында жүргөнсүң. СДПК координатор болуп, ушул эмеде тиги шайлоодо президентти шайлайбыз, Сооронбай Шариповди шайлайбыз деп, сен өзүң жүрбөдүң беле? Эми бүгүн кандай эми? Сен СДПКны таштап атып, биримдик деп атканың кандай? Уят эмеспи? Силер анда мандат алып, мына бул Гор кеңешке мандат алып, анан ушу сессияга катышып, сессиядан анан кийин ушунду үгүтөсөңөр, же ушу мекемечинин жетекчилерин чакырып коркутсаңар болот эле деп, анан ошол жерден жаңжал чыгып атат. Мына көрдүңүздөр. Негизи эле бизде ушул чоң саясатчылардын мыйзамга баш ийбей, же болбосо Кыргызстандын мыйзамын колдонбой жасаган көп нерселердин артынан бүгүнкү пикир келишпестиктер көп келип чыгат. Эми жана коопчулукту кызыктырган сиздин кайсы өзүңүздүн ошол сиз мыйзамдуу деп эсептеген менюсунда катталган СДПК партиясы менен шайлоого барасызбы, же кандай кыласыз? Биз эми чын айтканда шайлоого даярдык көрүп жатабыз. Биз шайлоого, биз деген президенттин партиясыбыз. Биз деген президент шайлаган партиябыз. СДПК деген бул бийликтин 25-27 тактап айтканда 27 жылдан бери оппозициянын ачуусун, татуусун көрүп күрөшүп келген партия бул. Бийлик партиябыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бийликке же кимге, же бийлик деп айтканда ошол жанакы Сооронбай Шариповдун бүгүнкү күндө командасы жок болуп атпайбы? Ошонун тегерегине толгон ошо Ак Жолдун адамдары же башка партиядан келген жанакы парашютисттер бүгүн СДПКны бияка түртүп жиберип, биз мына партияны чыгабыз деп алып чыгып айтып атканы бул аябай мындай чоң эме болуп атат да, Ризанат. Ошон үчүн жанакы Текебаевдин айтканы туура болуп атат. Койдун терисин жамбагыла. Койдун терисин качанга чейин жамып жүрөсүңөр. Эртең эле билинип калат. Себеби президенттин өзүнүн партиясы болуш керек. Президенттин таянган партиясы. А президенттин таянган партиясы турат. СДПК партиясы. Бул СДПК партиясын Ошто эң эле мындай түптөгөн. Насиет өтпөйсү, Атамбаев тиги партияны негиздөөчү деп. Мына Ошто партияны СДПКны түптөгөн бул Сооронбай Шарипович. Ошол жака барып СДПК деген сөздү Оштун эли айта алчу эмес. СДПК деген сөздү ошол жака үйрөткөн мына Сооронбай Шарипович болчу. Анан мен ойлойм, Сооронбай Шарипович бул биз шайлаган партия, биз шайлаган президент. Миңдеген СДПКнын мүчөлөрү шайланган, миңдеген шайланып турган СДПКнын мүчөлөрү аны тиги мындай забортон кийинит деген бизде мисалы ойда жок. Анан баягы ойлоп тапкандар балким андай нерсени сезбей элесиз. Мен андай нерсени сезген жок. Мен, конечно, мен президентти көрбөгөнмө канча 1,5 жылдан ашып кетти го да, мен көрө элекмин президенттичи. Но бирок мен сезип турам. Президент бизди колдойт. Эмне үчүн дебейсизби? Эмне үчүн дебейсизби? Эмне үчүн? Себеби мынакей 2 жолу ал журналисттер менен жолукту. Биринчи күзүндө жолукту, анан экинчи жолу тиги жаңы жылдын астында журналисттер менен жолукканда ал айтып атат. Менин дейт, жүрөгүм ооруп дейт. Мына бүгүнкү күндөгү СДПКнын акыбалын көрүп алып, мен жүрөгүм ооруп атат. СДПК деген бул бир кишинин жеке менчик партиясы болбош керек деп айтып атат. Жүрөгүм ооруп дейт. Эгерде президентке баары бир болсо, ал мынтип жүрөгүм ооруп деп айтпайт болчу да. Ал айтмак болчу, тиги Абдрахман Сагынбек жүрүп жүрөт деп айтып коймок болчу. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз ишенип турабыз. Биз колдоп, эртедир кечтир СДПК биз
бул саясий аренага кайра мындай күчтөнүп түптөн чыгабыз. Да бүгүнкү күндө бизде күрөш жүрүп атат. Кандай күрөш дебейсизби? Бул жанакы Атамбаев коюп кеткен, Атамбаев мындай кылган экен да, буржуазный элиталарды чогултуп алган да, СДПКнын башыначы. Буржуазный элитаны чогултуп, мына бүгүнкү күндө карапайым, жөнөкөй, томаяк партиецтер ошо менен күрөш жүрүп атат. Ошо күрөштү бүгүнкү күндө, к сожалению, биз уттуруп атабыз. Но бирок шайлоого биз барабыз. Шайлоону биз Кудай буйруса мындай утуп чыгабыз деген мындай бизде ишеним бар да. Себеби мына өзүңүз уктуңуз. Текебаев айтты. Азаттык айтты. Азаттык иликтөө жүргүзгөн экен. Бүт жерлерде 7 региондо эмне коет, сурамжылоо. Опрос жүргүзгөндө дейт, биринчи орунда СДПК экен, экинчи орунда Республика партиясы, үчүнчү орунда Атамекен деп атат. Мына бул туп-туура деп ойлойбуз. СДПК кече жакында социалдык тармактан жана массалык маалымат каражаттары аркылуу Алмаз Шаршеновдун уулу Сейитбек Атамбаев СДПК партиясы аркылуу СДПК партиясын дагы бириктирип дагы күчтөндүрөрүн жана шайлоого барары жөнүндө айтты. Мындан келди ошол шайлоого каттап жатканда СДПК партиясын Алмаз Шаршеновдуку деп катталабы же сиздики деп катталабы? Ошодо кимдер барбай каласыңар шайлоого? Эми сиз мен сыйлаган, мен урматтаган мыкты журналисттериңиздесиз. Анан сиз билесиз, Минюста аерде Атамбаев деп катталган эмес, Атамбаевдин СДПКсы деп, же болбосо Абдрахмановдун СДПКсы деп катталган эмес. Минюста бир эле СДПК деп турат. Социал-демократическая партия Кыргызстан деп катталып турат. Мына ошо каттоодо бир эле СДПК болот. Ошондуктан шайлоого бир эле СДПК чыгат. Ошондуктан биз бүгүнкү мен айтып атпайбы, мен Ирина Карамушкина менен, өткөндө жанакы Луис Аяло келгенде мен айтпадымбы? Мен Ирина Карамушкина менен, же болбосо Атамбаевчилер менен мен талаша турган эчтекем жок, аласа берем жок. Партиянын ичиндеги разногласия бар, бул болуш керек деп. Алардын каршылыгы только Атамекен. Ошондуктан биз бир эле партия болуп чыгабыз. Ал эми жанакы Атамбаевдин айткан балдары тиги ошол эле Сейит, мен аларды тааныйм, алар эч качан мурда Атамбаевдин убагында мындай партияга киришкен эмес болчу, саясатка аралашкан эмес. Алар мындай өздөрү мындай жакшы тарбия көргөн балдар. Мен аларды мындай инне катары мен аларды сыйлайм. Анан мен ойлойм, эртедир кечтир мына бул таарынычпы, же эмне өтөт деп ойлойм. Анан партияга мындай партиянын ичинде ынтымак болуш керек. Да, плюрализм мнение болуш керек. Атамбаевдин убагындай диктат болбош керек. Плюрализм мнение болуш керек. Мен ойлойм, эртедир кечтир мына бул биз мындай ажырымды биз ойлойбуз. Мына азыр жергиликтүү 12 апрелде жергиликтүү шайлоо болот. 5 шаарда жана 25 айыл өкмөттөрүндө болот. Мына ошондо биз катышабыз, ошондо биз экзамен тапшырабыз. Бул биздин жогорку кеңештин астында боло турган экзамен болот да. Ошол. Мындан келди Сагын мырза, мына бүгүнкү ошол коомчулукту кызыктырган 3 суроого тең жооп бердиңиз. Бул биринчиси бийлик сизди кидайт этти деп жана өзүңүз жогоруда айткандай тескери сыртын салды, бийлик сизге сыртын салды деген нерседе дагы күмөн жок экен. Экинчиси СДПК партия менен Сейит Атамбаев барабы же сиз барасызбы деген нерсеге дагы мыйзам чегинде жооп бердиңиз. Мыйзам боюнча сиз барышыңыз керек экен, сиз катталгандан кийин. Ал эми бүгүн СДПК партиясында катталып туруп, бирок элге жакшы билине элек, мүмкүн дагы көбүрөөк аты чыга элек Биримдик партиясы менен бараткан силердин мүчөлөрүңөр жөнүндө да өз пикириңизди айтып кеттиңиз. Маегиңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, бул деген шайлоонун башталышы эле. Жаңы эле сүйлөшүп жатабыз ал жөнүндө. Дагы мындан ары силерди колдоочулар жана көрүүчүлөр болсо, партия жөнүндө кененирээк маалымат берип турасызбы деп. Сизге рахмат. Мен аябай ыраазы болуп калдым. Себеби айтпайм, биз жанакы массалык маалымат жактан уттуруп атабыз депчи. Анан сиз өзүңүз ушул чакырып, мындай курч соолого жооп берип кой деп чакырганыңызга сизге рахмат. Мен сизге да ийгилик каалайм. Рахмат сизге дагы. Биз эл эмнеге кызыкса, коомчулуктун көйгөйү, коомчулукту кызыктырган эмне болсо, ким болбосун ар дайым чакырып эфирден берип турганга даярбыз. Дагы бир жолу рахмат сизге. Рахмат.